Урматтуу көрөрмандар, биз экрандын жанына баарыңыздарды чакырабыз. Азыр мигранттардын маселеси туурасында сөз кылалы деп таңкы мейман түрмөбүздү баштап жатабыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Россияда жашаган биздин мекендештерибиз өзүнүн документтерин 30 апрелге чейин мыйзамдаштырыш керек. Бул туурасында кенен сөз куруу үчүн мейманыбызды чакырып койгонбуз. Биздин студиябызда Эркинбек Каримов, Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин диаспора жана мекендештер менен иштөө бөлүмүнүн башчысы. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кош келиңиз студиябызга. Алгач ушул документтерди мыйзамдаштыруу үчүн биздин мекендештерибиз, мигранттар эмнеден ишти башташ керек, кандай кадамдардан баштоо керек? Ушул туурасында сөздү баштасак. Башынан бул мыйзамдардын каталдаштыруусун тууралуу эмне себептен айтып кетсем, өзүңөргө белгилүү болгон 24-жылы Крокус Сити Холлдо болгон окуядан кийин Россия Федерациясынын тарабынан ушундай күчөтүүлөр башталган. Бул күчөтүүлөр жайынан баштап июль, август айынан 24-жылдын башынан башталып көп өзгөртүүлөр кирилген. 30га жакын федералдык закондорго жана ошондой эле кылмыш кодексине өзгөрүүлөр кирилген. Ошол окуядан кийин, ошодон кийин негизги жыл башынан, 25-жылдын башынан чоң өзгөрүүлөр болду. Бул токтоло кетсем, ушул 1-январдан кирип чыгуу боюнча өзгөртүүлөр кирилди. Башта биздин жарандар эгерде бир жылдын ичинде 180 күнгө болууга уруксат болсо, ошол норма четке чыгып, бүгүнкү күндө 1 жылда 90 күн гана боло алат биздин жарандар. Бул биринчи негизги өзгөрүүлөрдөн. Андан соң 5-февралдан баштап режим высылки, чыгуу режими боюнча федералдык закон күчүнө кирди. Бул чыгуу режиминде реестр контролируемых лиц деп коет, орусчасы контролдо түшкөн жарандардын тизмеси боюнча ошондой реестр күчүнө кирди. Бул реестрде бүгүнкү күндө биздин жарандардын саны 72 миңге жакын жараныбыз катталган. Ошолордун үстүнөн биз маалымат иштерин түшүнүк иштерин жүргүзүп жатабыз министрлик тарабынан. Бул жанагы бос тизмеге кирген. Бос тизме деп коебуз, биздин өзүбүзчө профессиональный тилибизде. Ушул тизмеге түшкөн жарандар нике кыя албайт, транспорт айда албайт, жанагындай жеке ишкер болгонго да катталууга бөгөт коюлат. Акча которууларга дагы чектөө коюлат. Ошондой биздин ошол тизмеге түшүп калган жарандар ошондой бир нече чектөөлөргө калышат. Ушул бос тизмеге кирдимби, кирген жокмун деген маалыматты кайсы жерден тастыктап биле алышат? Бул тизмени болсо биздин министрликке караштуу чет өлкөгө жарандарды орноштуруу борборунун сайтында, Мигрант Кейджи деген сайтына жайгаштырганбыз. Ошол жерден таанышса болот. Ошондой эле биздин министрликке караштуу Москва шаарында, Россия Федерациясында биздин министрликтин өкүлчүлүгү иш алып барат. Алардын сайтынан көрсө болот. Бирок бүгүнкү күндө ошо Россия Федерациясынын аймагында жүргөн биздин жарандарга мен кеңеш бере элем. МВД, Россия Федерациясынын МВДнын сайтынан көрсө, ошол жерде 4 сайын обновление болуп маалымат өзгөрүп турат. Биз жакында иш сапар менен болуп келгенде Москвада ошол жерден биздин орус коллегаларыбыз 67 миң, бүгүнкү күндө 67 миңге азайды деп айтышты да ошол. Демек, документтерди мыйзамдаштырганда 1 айдын ичинде 5 миңге жакын жараныбыз ошол өздөрүнүн юридикалык макамын мыйзамдаштырып
Жакшы, сиз айтып жатпайсызбы, ошол боз тизмеге 72 миң жаран кирген депчи, анан ал жакта мисалы көп жылдардан бери Россияда эмгектенген, көп жылдардан бери ушул жакта жашаган инсандар да бар экен да. Ошондо кандай себептерден улам алар бул боз тизмеге кирип калышы ыктымал? Демек, мындай бир балким айып пулдардан, же болбосо карыздардан улам? Биринчиден, мен негизги шарттарды белгилей кетейин. Россия Федерациясынын аймагында болууга өзүнүн эрежелери бар. Бул биринчиден миграциялык каттоодон өтүш керек. Россия Федерациясында жүргөн чет өлкөлүк жарандар. Экинчиден, эмгек келишими болуш керек. Үчүнчүдөн, жанагы манжа сүрөтүн дактилоскопия деп коет, ошол процедурадан өткүздү, биометрикалык өзүнүн данныйларын бериш керек. Ошондой эле медициналык текшерүүдөн өтүш керек. Ошол шарттарды сактаса, анда эркин проблемсиз көйгөйсүз жүргөнгө шарт түзүлөт. Эгер ошондой сиз айткан жогоруда талаптарды аткарбаган жарандар, булар биринчи ирет ушул эмнеден башташ керек? Сиз жана айттыңыз, Ички иштер министрлигинин сайтынан да караса болот деп, булар кандай, кайсы жакка кайрылыш керек? Эгерде Москва жана Москва областында эмгектенип келсе, биздин жарандар, анда болсо жана Сахарова деп коет. Сахарова миграциялык, көп функционалдык миграциялык борборго кайрылыш керек. Эгерде башка аймагында иштесе, Россиянын Москва менен Москва областынан тышкары, анда ПВС, МВД өкүлчүлүктөрүнө кайрылыш керек. Алар деле ошондой функцияларды аткарат. Биометрикалык данныйларды, ошол эмгек келишимдерди ошолор катташат. Ошол эки структура бар Россия Федерациясында. Анан ошол жактагы мигранттардын мисалы айрым маалыматтарына таянсак, сиз айткан борборлордо ортомчулар бар. Алар баягы бардык документтериңди мыйзамдаштырып берем деп айтышат деген пикирлер бар экен да. Ошондо ортомчуларга ишенсек болобу, же өзүбүз эле баарын бүтүргөнгө аракет кылышыбыз керекпи? Албетте, андай фактылар жок эмес. Ортодон ошондой адамдар чыгышы мүмкүн, бирок ошол мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, биздин жарандарга, биздин мекендештерге мен кайрылып кетер элем. Өзүңөр түздөн түз барып, ошол жерден өзүңөр жеке порядки очереди талон алып, ошол жерден өтсө болот. Ошол процедураларды ар бир жараныбыз. Эч кандай ортомчуларга кайрылыштын кереги жок. Ошон үчүн ар бир жаран жоопкерчиликтүү барып, өзү ошол процедураларды толугу менен өтсө, ошондой шарттар да түзүлгөн. Демек, кыйынчылыгы деле жок экен да. Кыйынчылыгы жок. Бир гана ошол 30-апрелге чейин өзүнүн укуктук макамын ошол Россия территориясында бекитүүгө абзел. Себеби бизге ошол орус коллегаларыбыз да айтып кетти, акыркы иш сапарыбызда 30-апрелден кийин кеч калышса, анда биз чыгарганга мажбур болобуз. Эч кандай себептер менен дагы создуруп жиберсе болбойт, мисалы адам ооруп калса, же болбосо башка бир себептер болушу ыктымал да. Алар карабайт. Эгерде ошондой жагдай жаралса, жүйөлүү себеп болсо, жүйөлүү себеп болсо, сөзсүз түрдө ошол миграциялык территориальный органга ошондой менен кайрылса болот. Эгерде действительно жанагындай операция же ошондой чындуу мынандай болсо, анда орус тарап карашат. Бирок жүйөлүү себеп болуш керек. Ооба. Рахмат. Сиз айтып жатпайсызбы, бир айдын ичинде 5000ге жакын жаран өздөрүнүн документтерин мыйзамдаштырган деп. Балким айрымдарына маалыматтар дагы жетпей жатса керек. Ушул маалыматты жайылтуу багытында да кандай иштер жүрүп жатат сиздер тарабынан? Биздин, мен ошо жогоруда айтып кеткендей, министрликке караштуу биздин өкүлчүлүк иштейт Россия Федерациясында. Бир гана Москва эмес, бүт Россия территориясында иш алып барышат. Ал жерде, мисалы үчүн Москва облусун алсак, бул жерде 35 Telegram, WhatsApp группалар бар. Ошол жерде 200 миңдей биздин жаран катталган. Ошол группаларда, ошол WhatsApp, Telegram группа жана соц тармактар аркылуу маалыматты биз регулярный основада ошентип
турасыздар. Эгер таптакыр эле ушул маалыматы жок болуп, же болбосо ошол документтерди мыйзамдаштырууда кандайдыр бир кыйынчылыктарга туш болсо, биздин жарандар ушул дипломатиялык өкүлчүлүктөргө кайрылса болот экен. Албетте, бир гана Москва шаарында болсо, ошо Москва шаарында ген консулдукка кайрылса болот, же болбосо биздин министрликтин өкүлчүлүгүнө кайрылса болот. Даректери бар, маалыматты биз мен айткандай таратып турабыз, ошол маалымат аркылуу карап кайрылса болот. Башка Россиянын территориясынын башка шаарларында болсо, ошол жердеги ген консулдуктарга да кайрылса болот. Жакшы, рахмат. Анан мисалы биздин мекендештерибиз азыркы тапта дүйнө жүзүнүн булуң бурчунда эмгектенип келишет, биз билгенден турабы. Анан мисалы ошол эле Улуу Британия, Түштүк Корея, Америка өлкөлөрүндө анан көпчүлүктө мындай пикирлер жаралат да, мисалы эмне үчүн башка өлкөлөрдө мынчалык көп маселелер жаралбайт, ал эми ошол Россия өлкөсүндө бир топ мындай кыйынчылыктар жаралууда депчи. Бирок айрым маалыматтарга таянсак, бул өлкөлөрдө мурда эле шарттар катаал болчу. Ал эми Россияда сиз жогоруда айткандай коопсуздук маселесинен улам бул талаптар татаалдаштырып башталган деген маалыматтар бар. Бул боюнча сиздин пикириңиз? Негизи алганда, биринчиден Россия Федерациясында биздин мигранттардын эң көп саны ошол Россия Федерациясында. Бүгүнкү күндө 379.907 жараныбыз миграциялык каттоодон өтүшкөн. Бул биз официальный маалымат алабыз Тышкы иштер министрлигинен. Башка мамлекеттерде биздин жарандар бар. Бирок мына Европа мамлекеттерин алсак, булар ушул өздөрүнүн миграциялык мыйзамдарын башта эле баштап 20 жыл, 30 жыл мурда ошондой жөнгө салып калыптандырып коюшкан да. Россия Федерациясында мен айткандай, кече жакында да биз ушу иш сапар менен барсак, биз менен ачык эле сүйлөшүштү. Жетекчилиги, ошол миграция органдарынын жетекчилиги айтты, биз ушунча жыл ушинтип чыдап жүрүп, анан өзүңөргө белгилүү, мен айтып кеткенде жанагындай коопсуздук маселеси менен байланыштуу биз мажбур болдук ушундай чараларды колдонгонго деп түшүндүрүштү. Анан кийин мен да айтып кетерим, ар бир мамлекет өзүнүн миграциялык саясатын өткөргөнгө, өз билгенде өткөргөнгө укуктуу. Мисалы үчүн биз деле же башка мамлекет болобу, каалагандай өзүбүз туура эсептегендей өткөргөнгө укуктуубуз өзүбүздүн миграциялык саясатты. Ошон үчүн мен оюмча бул азыркы өзгөртүүлөргө түшүнүк менен түшүнүш керек. Ошон үчүн кайсы биздин жаран кайсы мамлекетте болбосо, ошол мамлекеттин мыйзамын сыйлашыбыз керек. Анан акыркы суроо, агай, биз негизи ЭАП мамлекеттерине киребиз, туурабы? Биздин ушул 5 мамлекет болуп калабы, ошондо биз ал мамлекетке тоскоолдуксуз бара алабыз. Бирок болгону ушул мыйзамдарын эле сыйлап, сиз айткандай талаптарды кармансак, биз толук кандуу иштеп жүрө алабыз, туурабы? Туура. Бул жерде дагы сиз жакшы бир мындай суроону көтөрүп атасыз. Албетте, ушул 5 мамлекеттин арасында өзүнчө өз арасында дагы мындай өзүнчө барьерлер пайда барьерлер бар да, мындай тоскоолдуктар бар. Анан муну биз ошол аянтчада дайыма көтөрөбүз. Акыркы иш сапарыбызда ушу биздин делегациябызды башкарган министрибиз Равшан Сабиров бул барьерлер жөнүндө дагы орус тарапка айтты. Азыр мисал үчүн эксперимент деген мыйзам жүрүүдө Россияда. 1 декабрдан бул чоң 4 ири аэропорттордо жанагы биометрия менен сүрөттү киргизишип, ушундай өткөрүп атышат жарандарды, пункт пропускаларданчы. Ал эми 30 июндан баштап Россия аймагын бүт аймагы боюнча
канча пограничный пропускной пункт болсо ошол жерде ушул нерсени колдоно турган болуп турат да. Анан бул жанагы ЯЭПтин келишимине дал келбегенин биз белгиледик. Ошону караштырайлы, ойлонуштурайлы деп калышты. Ошондой өзүнчө балким абал жакшырат дагы бул жаатта. Жакшырат. Биз сөзсүз түрдө муну көтөрөсүздөр да. белгилейбиз. Ошондой эле мына биздин мигранттардын балдарынын мектепке, Россия Федерациясында мектепке кирүүсүндө сөзсүз түрдө орус тилден тест киргизип атышат. Буну да биз үндөдүк, себеби дегенде биз орус тили өзүбүзгө белгилүү болгондой бизде экинчи официалдуу тил болуп эсептелет. Ошону биз орус тарапка жеткирип, ошонун үстүнөн иштебейбиз. Рахмат. Эң негизгиси биздин жарандарыбыз дагы бир жолу эскертип кетелик. 30-апрелге чейин бардык документтерин мыйзамдаштырыш керек. Болбосо Россия өлкөсүнөн чыгарылып кетмекчи, туурабы? Ооба, туура. Дагы бир жолу биздин кесиптештерге, биздин көрүүчүлөргө эскерте кетелик. Бизде мейманда Эркинбек Каримов болду, Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин диаспора жана мекендештер менен иштөө бөлүмүнүн башчысы. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми замана студиясын сонун музыкалык чыгарма улантат.